Бұл жолы біз үй шартында пицца даярдоонун рецепти боюнча бөлүшүүнү сурап көрдүк. Кошулчу нерселер май, дрожж, туз, сүт. Туз кошуп жууруп аласыздар жакшылап. Жумшак болуп, колго жабышпайт камыр. Анан бир азга жаап коесуздар. Анан үстүнкү бетине даярдалуучу нерселер. Булар сыр, майонез, колбаса. Анан буларды камыр даяр болгонго чейин туурап даярдап алабыз. Бул сиз өзүңүз кааласаңыз тегерек, кааласаңыз 4 бурчтук бөлүктөргө бөлүп туруп. Тышкыга жабылган приправалардан эле иштетем пиццага. Бул бадыран кошулганы аябай сонун болот. Ушуну лайфхак кылып кошуп алсаңыздар болот. Эч кандай ачуусу жок. Ачуу каалагандарга ачуусунан ачып кошуп койсоңуздар болот, өзүңүздөрдүн фантазияңыздар менен. Ушул приправа менен майонез аралаштырып аласыздар дагы, соус кыласыздар. Анан бир аз чеснок кошуп койсоңуздар болот. Бул балдар үчүн жасалган үчүн чеснок кошподум. Бир аз ачуу кошуп койсоңуздар болот, чоңдор үчүн. Аябай даамдуу болот. Эгерде пиццанын камырына үстүнө сырды көбүрөөк кошсоңуздар, бул чоюлуп чыгат. Менде бир аз сыр азыраак болуп калган үчүн бул жерде анчалык чоюлган жок. Камыры аябай жумшак, сонун болот. Бүгүн